Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу студенттер жана мугалимдер. Аралыкта сабак окууда Zoom программасын колдонуп жана Zoom программасынын өзгөчөлүктөрү жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө карайбыз. Анда эмесе биз баштадык. Биринчиден эле сиздер Zoom программасында конференция түзгөнүңүздөрдө негизги экран мындай болуп чыгат. Эгер сиздер аралыкта окууда мугалимдер компьютерден кирип жана студенттер өздөрүнүн уюлдук телефон аркылуу байланышка чыгып жаткан учурда сиздер маалыматтарды так жеткире албай аткан болсоңуздар, анда демонстрация экраны дегенди бассаңыздар болот. Демонстрация экраны бассаңыздар мындай чыгат: сиздер экран деген биринчи бөлүктү тандап аласыздар да анан совместное использование кнопкасын басабыз. Басканыбызда экран мындай болуп өзгөрөт. Жана могул чекеси жашыл болуп жанат дагы. Сиздер ушул экраныңыздарды студенттердин уюлдук телефонуна же компьютеруна экраныңыздарда эмне болуп жатканын бардыгын так көрсөтүп берет. Эми эмнелер жөнүндө сүйлөйбүз. Бул жер азыр демонстрация экраны болуп жатат. Андан тышкары биз өзүбүзгө кошумча видео жаздырып алуу эмнелер жөнүндө сабак өтөбүз. Биз мышканы өйдөгө алып келгенибизде мындай менюлар чыгат. Ушул жерден еще деген кнопканы басабыз дагы. Запись деген кнопканы бассак, автоматтык түрдө сиздер өтүп аткан сабакты видео форматка жазып берет. Андан кийин бизге бул жерден дагы кошумча мына жерден эң керектүү кнопкабыз комментарий деген кнопкасы бар. Ушул кнопканы бассаңыздар, сиздерге экраныңыздарга кенекей мындай меню чыгарып берет. Бул жерден эмне иш кылат? Сиздер бул жерден биринчисинде мышканын стрелкасы кандай болот? Текст жазып берсеңиздер болот экраныңыздардан. Кандай неме кылат? Кандай жазылат? Сүрөткө чийип берсеңиздер болот. Эгер түшүнбөй аткан болсо, ушундай сүрөт форматында алып чийип берсеңиздер болот экраныңыздардан. Жана тазалап койсок болот. Очистить все рисунки дегенди бассак, бардыгы экрандан өчөт. Эгер сиздер кандайдыр бир формула жазып аткан болсоңуздар, мисалы 2 квадрат деп, эгер ката жазып алган болсоңуздар, ластикти тандап туруп өчүрсөңүздөр дагы болот. Андан кийин кошумчасы бизде дагы бул жерде эмнелер бар? Мынага окшогон кнопкалар бар. Мындай кылып түшүрө турган, мындай кыла турган кнопкаларыбыз бар. Кайра очистить все рисунки кылсак өчөт калганын бардыгы. Эгер студенттер жазабыз дей турган болсо, сиздер демонстрация экранынан бассаңыздар, кичинекей окно чыгат мына жерден. Доска сообщений дегенди басасыздар дагы. Совместное использование кылсаңыздар, мындай экран ачылат сиздерге. Бул доска. Ушул жерге каалагандай жазып, өзүңүздөр чийип бир нерселерди, сабакка керектүү нерселериңиздерди жана очистить рисунки кылсаңыздар дагы болот. Мына негизги түзүлүштөрү ушулар. Андан кийин остановка демонстрацияны басасыздар. Бул жерден видеоңуздарды, анан бул жерде катышуучулардын санын, анан бул жерде ошол катышуучулардын аралыкта чат. Мындай айтканда, бири-бири менен жазышкан тууралуу маалыматтар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.